Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр, ас сүйүүчүлөр. Көк кашка кулун сатууга чыкты. Көкчө туугандар. Чоң кулун экен, 4 айдан өтүп калган. Азыр маалыматын беребиз. Кулун негизи алды жактарын көрсөтөйүнчү. Бул Бишкектен келген кулун. Ата энеси дагы чоң жылкылар экен, жаныбар. Şundan gelgen uzun kaşka. Көкчө жаныбар. Hazır arka jактарында көрсөтүп берейин. Моюнун узундуктарын көргүлө. Белдин узундуктары. Жаныбар. Локтого жипке көнгөн уже колго карашка. Мунун арка булчуңдарын көргүлө. Санеттерин узундугу. Мынакей белдин узундуктарын көргүлө, кулундун баштын тикеликтерин моюн башына алып турушун. Азыр 4 айлык экенин тишин дагы көрсөтүп коелу. Тишин билгендер бар болсо. Кем тишин ачып койгун. Мынакей. Капталына тиши чыгып эле. Асты үстү 4 тиштен экен туугандар. Көрүнүп атабы? Мынакей. Белин карагыла, белдин узундугун кулундун башын өйдө алып жүрүшүн. Сорунда узундугун карагыла туугандар. Түз келген узун сор экен. Самбулчуңдары 4 буту тең таза. Туяктарын көрсөтөйүнчү. Мына алдыңкы туяктары, аркаңкы туяктарын. Буттардын узундугун карагыла. Шодойгон узун кулун экен, жаныбар. Көкчөнүн баазы туугандар сурадык, азыр канчага коерун. Көкчөнүн баазы 80 миң экен. 80 миңге коюлуптур. Жаныбар туугандар, чоң кулун экен бу. Үчөө башынын узундуктарын карагыла, буту колдун шодойгон белдин узундуктары, кулактын чоңдугун карагыла. Кулактары дагы чоң. Жаныбар. Омурозу дагы жакшы экен, булчуңдары мына. Так. Жаныбар. Жеңил кулун экен туугандар. Сугай келген. Кыймыл аракетин дагы байкадыңар туугандар. Жаныбар. Көз тийбесин туугандар. Баазы айтылды, Дареги Аксырыын Кербен шаарына караштуу. Көптөн бери кулун чыкпагандагы жакшы кулундар чыкпай аткан себеби жакшы кулундун табыш өзү кыйын болот туугандар. Номерлер калтырабыз, контакттар номерлерге байланышка чыккыла туугандар. Мына ушу бүгүн сатууда көк кулун болду, ушу көк кашка. Жеңил чапчаң кулун экен туугандар. Шуме видео соңуна чыкты. Видеону бөлүшүп атала мен чыгылам дегендерге мына ушу кулунду сунуштап көрсөтүп койсоңуздар болот туугандар. Себеби мындай жакшы кулундардын табыш кыйын негизи. Тору жактарында байкагыла. Мынакей жаныбар. Пародазы Орлов менен кыргыз жылкын аралашкан экен. Жаныбар. Шуме видео соңуна чыкты туугандар. Ден соолугу жакшы буйруза. Границадан болсо дагы, кайсы жак болсо дагы туугандар. Азыр заман өнүккөн маалы бардык жагына жеткирип машина таап сүйлөшүп берет туугандар.